Эмне эле светти өчүрүп атасыңар? Тынбай эле жарым сааттан өчүрөсүңөр, 20 мүнөттөн өчүрөсүңөр. Кышты билбей атасыңар, суукту билбей жатасыңарбы? Ач бала менен ток бала ойнобогон заман кылып. Эртең эле силерге эл керек, шайлоо болгондо. Элди ойлогон эл барбы өзү? Өчүрбөгүлөчү светти, жаз келгенде өчүрөсүңөр. Мага демек 1 ай өчүргүлө. Печкасы жок, отуну жок. Электр менен отурган жаш балдар менен квартирада жашаган адамдар силер ойлоносуңар, ойлонбойсуңарбы? Өчүрбөгүлө светти, өчүрбөгүлө. Колуңарды чагам, колуңарды. Эми элди ойлондум. Күн суук болуп жатса, свет өчүп жатса, чын эле өтө эле кыйын заман болуп кетти да. Өтө катуу суук болуп атат, свет өчсө, жаш балдарыбыз не болуп атат? Курсак ачып, үшүп, ата-энелери кайдан табат, кайдан? Күн жылуу, жайдын күнү болсо да, мейли эле от жагат же башка кылат. Кыштын күнүндө өтө эле кыйын да. Мен ушундай элге жагыныш үчүн же элге көрүнөйүн деген жокмун. Свет өчүп калып, көзүмө жаш балдар квартирада кыйналып, үшүп жатканы көз алдыма элестет. Ошол үчүн чыктым. Свет өчпөсүн, туугандар, тынч жашоодо жашайлы. Мен эч качан жаман көрбөгүлөчү. Кандайсыңар туугандар, свет неге өчөт десем эле, кыргыздын саны көбөйсүн, ошого өчүп атат деп мен алдап атасыңар дей. Кыргыздын саны көбөйсүн деп свет өчүрөсүңөр. Бирок ошо свет өчүп калганда балдар үшүп, ачка калып көйгөнү жакшыбы же көбөйбөй эле жөн эле светтин күйгөнү жакшыбы? Андан көрө свет өчүрбөй эле, свет күйгүзө эле көбөйсөк жакшыбы деп ойлонуп калдым да. Ушул маселе болгондон бери ушул суроону өзүмө берем, бирок жооп таба албайм да. Силер ушул суроомо жакшы жооп болсо мени WhatsApp-ма жазып коесуңар. Азыр номерimi айтам, 0 канча эле 990